Кеңеш тобу. Сахнадан кетели, жаман сөздөн ушактан чарчадык, токтотолу баарын дедик. Кеңеш тобу атактуу болгуча көптөгөн кыйынчылыктар, бут тосууларга кабылганын айтышат. Сахнадан кетели, адамдардын жаман сөзүнөн, ушагынан чарчадык, токтотолу баарын дедик. Бирок жан дүйнөбүз кыйналып жатты. Кантип кетебиз? Көрөрмандарга жетпей калган ырларчы. Сахнага күлүп чыксак эле баары сонундай сезилет башкаларга. Ырчы болуп атыңды таанытууда эмне деген эмгек кыласың, эмне деген сөз угасың, жакшысы дагы, жаманы дагы айтылат. КТРКдан биздин дагы ырларыбыз элге жетсе дейт элек, бирок ал жерде иштеген топтолгон мафия бизди жолотпойт эле. Бут тосуулардан канча ыйладык, бирок аккан арыктан суу ага берет демекчи, жеңилбедик, артка кайтпадык, алдыга карап кете бердик. Эл өзү тандап алат экен, элден айланса болот. Концерттерибизге эл батпай калган учурлар болду. Баарына Аллага шүгүр. Жашоонун сыноосуна кабылдык. Аллах жардамы менен өтүп кеттик буюрса. Биздин үйдө эч кандай сыйлык, диплом деген жок. Бирок өзүбүздү алдап коебуз. Биз көрөрмандардын жүрөгүндөбүз деп. Бар болуңуздар биздин көрөрмандар. Сиздер үчүн жакында жаңы ырларыбызды биринин артынан бирин тартуулайбыз. Булак аргумент KG. Расул Маматкулов. Чыгармачыл адамдын жубайы менин аялымдай болушу керек. Жубайым экөөбүздүн баш кошконубузга 20 жылдан ашты. Ага болгон сый-урматым, ыраазычылыгымды ушул ыр аркылуу билдиргем. Алгач ырдын обону чыгып, андан кийин сөзү жазылган. Эсимде, мурдагы аранжировкасы жакпай калып, илхам келген сайын оңдоп жүрүп, 1 жылда аяктагам. Ыр толук даяр болгондо жубайымы ырдап берсем, көзүнө жаш алып отуруп уккан. Негизи чыгармачыл адамдар абдан жумшак келебиз, тез таарынабыз, ошол эле учурда кайра бат жазылабыз. Ошондой учурда менин көөдөнүмдө эмне болуп жатканын жубайым жакшы түшүнүп, баарын кабагымдан сезип турат. Деги эле чыгармачыл адамдын жубайы менин кемпиримдей болуусу керек. Ырдан үзүндө. Айлансам да бүт ааламды, сендей жанды таба аламбы? Кудай кошкон жар экенсиң, балдарымдын апакеси. Маалымат булагы Лейди KG. 8 июнда ички каттамдар жанданат. Боронов аэропортунун даярдыгы менен таанышты. Вирустун клиникалык белгилери аныкталган шартта жаран ооруканага жаткырылат. Клиникалык белгилери жок жүргүнчүлөр анкеталык маалыматтарды толтурат. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов Манас аэропортунун ички аба каттамдарын жандандыруунун алдындагы даярдык менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Бороновго кызматкерлер таажы вирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу боюнча аракеттердин алгоритми, аэропорттун көзөмөл пункту аркылуу өткөн жүргүнчүлөрдү текшерүү тартиби тууралуу айтып беришти. Алсак Манас Ош жана Ысык көл аэропортунун аэробекеттер комплексинин имаратына ошол күнгө билети бар жүргүнчүлөр жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коштогондор гана киргизилет. Узатуучу жана тосуп алган жарандар үчүн аэробекетте кирүү убактылуу чектелген. Алар үчүн күтүүгө өзүнчө орун даярдалган. Аэробекеттер имаратынын кире беришинде бардык жүргүнчүлөр жана жүк милдеттүү түрдө дезинфекциялоочу туннелден, термометрдик көзөмөлдөн жана дене табын тепловизордук камералар менен ченөөдөн өткөрүлөт. Вирустун клиникалык белгилери аныкталган шартта жаран ооруканага жаткырылат. Клиникалык белгилери жок жүргүнчүлөр анкеталык маалыматтарды толтурушат. Сөзсүз түрдө бет кат тагынып, аралыкты сактоо зарыл экени дагы айтылган. Ички аба каттамдардын жандандыруу инфекциянын жайылышы боюнча белгилүү бир тобокелдиктерди алып келет. Ошондуктан бардык көзөмөлдөөчү органдар текшерүү алгоритмдерин так аткарып, зарыл шартта ыкчам чара көрүүгө тийиш. Келген жүргүнчүлөргө көзөмөл катуу болушу шарт, деди Боронов. Мындан тышкары ал билет баасынын жогору экендиги тууралуу жарандардын кайрылуулары болуп жатканын айтты. Тармактык органдарга бул маселени иштеп чыгып, жөнгө салуу тапшырмасын бергендигин билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда 8 июндан баштап ички рейстин иши жанданат. Булак Спутник KG. Мечитке келүүнүн тартиби жана талаптары белгилүү болду.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы республикалык ыкчам штабтын чечимине ылайык Кыргыз Республикасынын аймагындагы мечиттерге чектөөлөр алынгандыгына байланыштуу 2020-жылдын 8-июнунан баштап мечиттерди жана намазканаларды санитардык сактык чаралары толук сактоо менен бирге ишке киргизип баштайт. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин алгоритмине ылайык 5 убак жамаат намазын, жума намаздарын өткөрүү максатында мечитке келүүдө жарандар төмөндөгү эрежелерди так аткаруусу талап кылынат. Талаптар: күнүмдүк 5 убак намазга жана жумага келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана келүүчүлөрдүн дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат. Даарат алчу жайларда аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо зарыл. Жаш балдар, жашы өтүп калган кары картаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу кажет. Өлкө аймагындагы бардык мечиттерде даярдык жана түшүндүрүү иштерин мечиттердин имамдары жүргүзүүсү милдеттендирилген. Сунуштар: дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү. Жамаат намаздары ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү. Булак чындык медиа. Чыпалак Батыр: 1000 жылдан бери креслодо отурган сасыктар чек арадагы проблемаларды чечпей коюшту. Чыпалагы менен оор нерселерди көтөрүп, Чыпалак Батыр деген аты менен таанылган Зарылбек Аликенов өзүнүн жеке инстаграм баракчасынан кыргыз элине кайрылуу жасады. Бүтүндөй кыргыз патриот элдериме улуу кайрылуум. Биринчиден токтоткула демекчимин. Алдыгындай эптеп-септеп ырдаган ыр-пырыңарды азыр ойноп күлүп кыйкырып ырдай турган убакыт эмес, бүт жыйыштыргыла демекчимин. Ал эми эмнеге башка үнү бар профессионал ырчыларды колдобойсуңар я? Эмнеге түшүнүктүү патриотторду колдобойсуңар? Азыр байкап жатам, бүт жакта коркунучтуу заман болуп жатыптыр. Жаңылыктардан деле бүт көрүп атам. Ошол опасный жактарда жашаган көрман кыргыз досторум деле бүт ыйлап боздоп, ичтери сыздап айтып жатышат мага. Силер болсо жыргайсыңар, ырдай албагандарга кол чаап жатасыңар. Тим эле кыйратып койгонсу ачуу жиним келтирип. Кечээ мурда күнү баарыңарга түшүндүрүп айтып кеттим эле. Азыр биз үчүн эң негизги чоң көйгөй чек ара жерлер деп айтпадым беле. Ал эми эмнеге көзүңөрдү чоң ачпайсыңар я? Бирөөлөрдү сөккөн жагынан фейктер жакшы билесиңер. Жашынып жатып алып, анан өлкөнүн келечегине кайдыгер карайсыңар. Патриот болуп баарыңар духовисты болгуча демекчимин. Менин жазгандарым катасын сындап отурбагыла. Баарыңар мекен жерлерибизди калтырбастан көбүрөөк каттуу ойлонуп иш кылалы. Бүт инстаграмга кирсең приколдорду жайнатып жүктөйсүңөр. Жанагы кыргызча тамаша, злой бала деген сыяктуулар. Эмнеге чек ара жөнүндө, патриоттор жөнүндө чындыкты козгоп, мындай ачык айтып жүктөбөйсүңөр? Элдерден бүт баштарын айлантып, көкмөй кылып бүтүпсүңөр. Бүт түрлүү обужок, прикол, вайн видеолорду жүктөй берип. Ошол үчүн элдеримдин көбү патриот боло албай жатат азыр. Мындан кийин патриот болгула, баарыңар демекчимин. Анан эртең депутаттык чоң шайлоо жакындап жатат. Анда да акчага сатыла көрбөгүлө. Бүт эски сасыктарды шайлай көрбөгүлө. Ошолор 1000 жылдан бери отурат креслодо. Бирок чек арадагы проблемаларды чечпей коюшту. Бүт жакта коррупция жайнап, Кыргызстан өнүкпөй, элимдин башы айланып араң эле отурат. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Bundan şey de o, çakaş gözümden. Neyse. Ya, bunu çıkıyor da?
Нормально. Нормально. Мындай кабыл алыштык э? Бүтөгөн да?